Бул адам ишкерлүү адам, дыйканчылыкты билет, чарбадарылыкты билет. Өкмөт болуп жүргөндө бир канча ишлерди кылды. Bu işler bari bizge, elge, yurtga makul boldu. Ыймандуу инсан. Мен ошон үчүн Жээнбековду шайламакчымын. Дал ушундай пикирлерин билдирген 20 миңден ашуун ноокаттыктар Сооронбай Жээнбеков менен пикир алышууга Борбордук стадионго келди. Бүгүнкү күнгө 10дон ашуун партия, 50дей коомдук бирикмелери биригип Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорун айтып чыгышты. Кесиптештердин айтымында Сооронбай Жээнбеков гана чыныгы коррупция менен күрөш жүргүзүп, ачык таза коомду камсыздай алат. Силер байкап атасыңар, кээ бири силерди заматта эле байтып коем, бир жарлыгым менен байтып коем деп атат. Ал ага ишенич кыйын. Сооронбай Шарипович айтып атат, 6 жыл талыкпас эмгегимди силерге арнайын деп. Түнү-күнү иштеп берейин деп атат. Мен силерден суранайын. Сооронбай Шариповичти колдоп бериңиздер. Көпкө ойлондук. Мен дагы бир партиянын жетекчиси катары эки жагымды карап, ойлонуп, ушул алдыда айткан сапаттарына ушу кишини алдыңыздарга колдоп келдим. Сиз ушунча элдин алдында сөз беребиз. Кудай буйруса 15 число күнү октябрда результатын көрөсүз. Арулуттун өкүлдөрү турукташкан ноокатта 270 миңден ашуун калк жашайт. Сооронбай Жээнбеков менен пикир алышууну каалап, Борбордук стадионго батпай калган 10 миңдей жергиликтүүлөр Көкжар айыл аймагына келди. Бүгүнкү күндө элдин жүгүн көтөргөнгө өзүнүн дарамети, акыл эси, токтоолугу, жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы элдин арасынан суурулуп чыгып, элдин жүрөгүндөгү көйгөй менен тең айланып, мамлекеттин тагдырын, элдин тагдырын чечкенге кудурети жетет деген ой менен Сооронбай Шариповичти бизге кошулуп, колдоп, кубаттап, шайлап бересиздер деген мен үмүттө артсам болобу? 26 жылдын ичинде 30га жакын премьер-министр иштеди. Бирок ушул жерде билимдүү, илимдүү адамдар, караңыздар, экономика министринин сайтына кирсеңиздер, каржы министринин сайтына кире турган болсоңуздар, цифралар менен кайсы премьер-министр кайсы учурда кандай нерселер жасаган так көрсөттү. Жогор жакта туура айтты. Сооронбай Шариповичтин учурундагыдай эч качан ошо премьер-министрлерде мындай өнүгүү болгон эмес да. Мына ушундай мекендештеринин ишенимин актоого Жээнбековдун мамлекеттик кызматтарда топтогон тажрыйбасы да, билими да жетиштүү. Ошо жоопкерчиликти алганга, президенттик кызматты алып кеткенге менин билимим дагы, тажрыйбам дагы, дараметим дагы, ар намысым жете турмат деген тургандар. Мен иштеп берем силерге. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.